Тажикстан куралдуу кол салуусу бизге кандай сабак берди? Кылымдар бою жүрөктө так болуп кала турган окуя болду. Эч кимге кара санабаган, эч кимге тийишпеген достукту, бир туугандыкты, коңшулук мамилени бекем сактаган кыргыз элине, кыргыз жергесине капилеттен Тажикстан тараптан куралдуу кол салуу болду. Колунда куралы жок. Карапайым жай турмушту кечирип жаткан кыргыз айылдарын тажик тараптын аскерлери миномет менен ал тургай тик учак менен ок жаадырды. Бош калган кыргыз айылдарын үйлөрүн тажик тарап бульдозер менен сүрдүрүп, өрттөп, коросуна байланып турган малынан бери айдап кетишти. Бирок өз жерин бастырып кирген жоодон коргоо жагынан чек арага жакын жашаган айылдардын карапайым тургундары чек ара аскерлери атайын даярдыктагы аскерлерибиз эр жүрөктүгүн көрсөтө алышты. Алар өзгө элди, өзгө жерди бастырып киришпеди. Өз элин, өз жерин күжүрмөндүк менен коргошту. Ошентсе дагы бастырып кирген тажик тараптын душмандык менен жасаган аракеттеринин натыйжасында Баткен облусунда 78 үй, 2 мектеп, 1 фельдшерлик жана акушердик пункт, 3 чек ара бекети, 1 бала бакча, 10 май коюучу бекет, ички иштер бөлүмүнүн 1 имараты жана 8 дүкөн талкаланып өрттөлдү. Албетте, бул талкаланган өрттөлгөн үйлөрдү, имараттарды кайра калууна келтирүүгө болот. Бирок окко учкан 35 өмүрдү кайра кантип кайтарабыз? Алардын жакындарын, ата-эне, уул кыздардын өксүн кантип толтурабыз? Түрдүү жаракат алышкан 178 мекендештерибиздин жүрөгүндө калган такты ким жууп кетире алат? Дагы эле бул окуя жалпы кыргызстандыктардын жүрөгүндө калган так болду. Эми аны жууп кетирүүгө мүмкүнбү? Дүйнө коомчулугу мындай жырткычтык аракетти кайсыл тарап жасаган алаканга салгандай көрүп турду. Тажик тарап мындай согуштук аракет үчүн алдын ала даярданышканы да белгилүү болду. Кыргызстандын өкмөт башчысы, Татарстанда УКМКнын башчысы, Германияда Коопсуздук кеңешинин катчысы Тажикстанда жүргөн кезинде согуштук аракетти жасады. Кыязы ушундай убакытты алар атайлап күткөн сыяктуу. Эми алар өздөрүнүн жасаган мыйзамсыз, эл аралык нормаларга жатпаган кадам үчүн жооп берүүгө тийиш. Мындай учурда кыргыз бийлигин Тажикстандан келтирген зыяндардын ордун толуктап берүүсүн талап кылбайбыз деген позициясын түшүнүү кыйын болуп турат. Биз алардын чыгымдардын ордун толтуруп бергиле деп суранбайбыз. Эгер кийин Тажикстан өздөрү жасаган ишине өкүнүп, жардам беребиз десе карап чыгабыз. Биз азыр үйлөрдү куруу үчүн өзүбүздүн күчүбүз толук жетет, деди УКМК башчысы Камчыбек Ташиев жергиликтүү элдин алдында. Эмне үчүн алардан келтирген зыяндардын ордун толтуруп берүүнү талап кылбашыбыз керек? Кандай коркок билишибиз бар? Өздөрү тынч жаткан кыргыз жерине кол салды, талкалады, өрттөдү, куралсыз адамдарды аткылады. Эми ушул аракеттеринин баары үчүн жоопкерчилигин да тартышы керек. Кыргыз бийлиги колдо бар бардык далилдерди чогултуп, эл аралык сотко кайрылууга толук укугу бар. Материалдык гана чыгымдарды эмес, кыйылган адам өмүрлөрү үчүн да жооп берүүгө тийиш. Ансыз да дүйнө коомчулугу тажик тараптын агрессиясын алаканга салгандай көрүп турду. Далилдер ашыгы менен жетиштүү. Андыктан тиешелүү юристтер, эл аралык мамилелер жаатындагы эксперттер менен кеңешип, Тажикстандын аракеттерине эл аралык деңгээлде баа бере турган аракеттерди баштоо маанилүү. Экинчиден, бул кайгылуу окуя Кыргызстан үчүн кандай сабак болушу керек? Мындай акыбалга эмне себептен келдик? Ушул суроолордун тегерегинде олуттуу ойлонуп, тыянак чыгара турган убакыт келди. Биринчи кезекте акыркы 30 жылдан бери карай элек кыргыз бийлигин коррупцияга белчесинен батып алып, мамлекеттик коопсуздукту, мамлекеттүүлүктү бекемдөө багытында эч кандай иш аракеттерди жасабаганын натыйжасы болду. Өз өлкөбүздө өзүбүздүн эле чиновниктер талаптанып олтуруп, экономикасы эң эле алсыз өлкөгө айланды. Мамлекет өзү жарды, ал эми анын башында отурган чиновниктер ашынган бай болду. Кантип жарды өлкөнүн чиновниктери бай болот? Же алган айлык акылар ошончолук эле жогорубу? Жок, контрабанданын, коррупциянын арты менен доллар менен миллионерге айланышканы жашыруун эмес. Алар өз өлкөсүн талаптанып, Кыргызстанды илки баскан, жону жорган кашаң атка айлантышты. Кыргыз армиясын күчтөнтүп, мекендин чебин бекемдөө керек экенин унутушту. Бүгүн биз Кыргызстанды ушундай абалга алып келген, керек болсо тик учактарды да сатып жиберген чиновниктерге наалат айтышыбыз керек. Экономикасы алсыз, аскердик техникаларда жетиштүү эмес өлкөгө басым жасагысы келгендер четтен табылат. Бекеринен Наполеон Бонапарт эмес, өз армиясын бакпаган эл башканын армиясын багып калат деп айтпаса керек. Дагы бир жагдай, бир топ жылдардан бери карай эле карапайым эл дагы саясатташып, ички саясий күчтөрдүн колундагы куралга айланып, 5-10 миң адам топтолуп алып, улам бийликти күч менен кулата бергенибиздин натыйжасы да мамлекетибиздин алсызданышынын башкы себептеринин бири болуп турат. Өзүбүздү өзүбүз шылдыңдаганды, келекелегенде бөлүнүп жарылмайды адатка айлантырып алганбыз. Ынтымагы жана биримдиги жок элде сырткы душмандар оңой эле басып алабыз деген ойдо болушарын унутпашыбыз керек. Ынтымаксыз эл бат эле арам ойлуулардын жеми болуп калат. Эми бизге бул окуя өтө чоң сабак болду. Бөлүнгөндө өзүбүздү өзүбүз шылдыңдаганды, келекелегенди токтотолу, саясатчылардын куралы болбойлу, мамлекеттик жогорку кызмат
кызматтарга билимдүү, тажрыйбалуу кадрлар тандайлы. Ошондой эле жогорку кызматтарга барып жаткандарда мансап үчүн эмес, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеп берем деп барышы маанилүү. Ар кандай оор кырдаалдардан жол таап чыгып кете ала турган ишенгендер гана барышы керек. Кабылдамасы бар кабинет, кызматтык унаа жана каада күтүш үчүн, байыш үчүн барууну токтотуу зарыл. Эгерде бул жолда сабак албасак, анда кийинкиси мындан да коркунучтуу болуп каларын унутпайлы. Элдин, жердин тагдыры оюнчук эмес. Маалымат булагы, Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Эмне үчүн Феликс Кулов кыргызга караганда тажиктердин кызыкчылыгын өйдө коет? Феликс Кулов кыргыз эли үчүн кандай кыянаттыктарды кылган? Кыргыз элине тиешелүү курал жарактар капчык толтуруу максатында Орусия, Кытай, Тажикстанга чыркырап кеткен. Кулов тарабынан Орусия Федерациясына сатылган 9 аскердик учак, 12 вертолеттон түшкөн миллиондор кайда жетип жок болду. Фрунзе 1 аскер шаарчасын авиаполкту. Ошол кезде көшөгүнүн артында жашын турган Куловдук Тосор фирмасын кайда жашырабыз? Кытайга 5 учакты сатып, эски учактардын ордуна алар жаңытуу 154 берерин дүн кылган. Ошол учактар Кулов аркылуу аты жыты чыкпай жок болду. Эмне кыргыз элинин сурабалары жок бекен, эртели кеч чыгат да. 1993 жылдын 7-майында вице-президент Кулов 150 Калашников автоматын Тажикстанга сатканы белгилүү болот. Муну бекемдеген документтер булар. Президент Аскар Акаевдин номер 180, 29 май 1992 жыл жарлыгынын негизинде вице-президент катары Феликс Кулов канат долбоор аркылуу аскер куралдарын сатуу боюнча номер 80, 2-июнь 92 жыл буйрук чыгарат. Ал эми ушул жылдын 30 сентябрында вице-президент Феликс Кулов коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Үмүт Алиевке 2-12-72 буйрукту жөнөтөт. Тажикстан өкмөтүнүн кайрылуусуна байланыштуу иштерман канат долбоорундагы жоболорду жетекчиликке алып, Тажикстан Республикасында төмөндөгү куралдарды жана техниканы даярдоону уюштурууңузду суранам. Т-72 танкынан 2-ни, БМП-12-ни, БТР-72-ни, бардыгы мурун колдонулгандардан, АКМ-762 автоматтарынан 150-нү, ар бир автоматка 4 комплекттен ок 180 миң. Мунун бардыгы келишим баалар менен сатылат. Ушул буйруктун негизинде коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын ордун басары генерал Субанов революция жазат. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин башкармалыгынын начальниги полковник Шубанов Тажикстанга 150 автомат 180 миң ок жөнөткөн. Революция боюнча ар бир автоматтын баасы 56 миң рубль, ар бир октун баасы 2 миң рубль болгон. Бардыгын эсептегенде 11 миллион 406 миң 330 рубль болуп, бул ишти бүтүрүү Куловдун сүйүктүү Алекс фирмасына тапшырылат. Курал жарак сатуу өкмөттүн компетенциясына кирип, Хельсинки келишими боюнча курал жарак сатууга тыюу салынганын уруп ойнобой, Кулов өзүнүн түзгөн канат долбоорунун негизинде кыргыз элине тиешелүү курал жарактарды туш тарапка сатып, миллиондорго маарыган. Андан тышкары Куловдун айнын Кыргызстан Орусияга эмне үчүн 238 миллион карыз болуп калган. Муну Кулов тактап алса болмок. 238 миллионго Орусиядан Кыргызстанга металл келип түшүп, Куловдун көсөмдүгү менен Кытайга сатылып кеткен. Ал кезде да Кулов өлкөбүздүн вице-президенти болуп турган. Ошондогу вице-президент Феликс Куловдун укугу кеңири болгонун, спирттик кайра иштетүүгө жана сатууга, алтын казып алууга, металлдарды ташууга лицензия берип турган. Ошол кезде эле түрмө жыттанып турган Феликс Кулов кыргыз эли үчүн эмес, Акаев үчүн кызмат кылгандыктан мындай айыптан кутулуп жүргөн. Азыр эне тилин билбеген Кулов байлыгынан баарын уйгурларга салып бергени тууралуу сөз болуп жатат. Анын чет мамлекеттеги миллиондогон курорттук хан сарайларында кайын журту уйгурлар кожоюндук кылышып чардап жатышат. Ушул акчалар кайдан келген? Кулов вице-президент болуп турганда бүтүндөй темирди сатып бүтүрдү. Кыргызды ПИСАК программасына айдап киргизип, анын натыйжасында нечен деген завод, фабрикалар талкаланды. Ал эми Чүй облусунда губернатор болуп турганда Кулов Чуулганда химсинтез ишине кабылды. Кулов Бишкекте мэр болуп турганда стационардык соода борборлорун жүгүртүүдөгү каражаттын 15%-ын салык түрүндө алып турганы эл унутабы? Анда коммерциялык күркөлөрдүн кожоюндарын көздөрүнөн кан аккан. Кайда барба? Кулов менен милицияда иштеген Марсел сыяктуу инилерин каргап иштеген адамдар кезикчү. Муну билген парламент өкмөт башчысына өткөрбөй койгон. 2007 жылы апрелдин башында Феликс Кулов 1 ай ички иштер министри болуп, парламенттен өтпөй калган Өмүрбек Субаналиев менен Бириккен фронт деген коом түзүп, нааразы болгондорду каршылык митингге багыттайт да, өздөрү бийлик менен соодалашып, элди түйшүккө салып кете берет. Бириккен фронттун желектери Россия кинотеатрынын артындагы ажаткананын жанында бок чинге аралашып кала берет. Маалымат булагы Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин.
Жакшы жаңылыктар. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган мырзанын реакциясы. Түркиянын коомдук ишмери Умер Эрдоган мага Түркиянын президентине жазган ачык катым ийгиликтүү болуп, өлкө башчысы Эрдоган мырзанын тез реакциясын жараткандыгын мага билдирди. Түркиянын президенти Эрдоган Россиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрүн чакырып, Тажикстанга достук мамиледеги Кыргыз Республикасына каршы аскерий агрессия кайталанбашы керек деген эскертүүнү жеткирүү өтүнүчүн билдирди. Ошондой эле Эрдоган мырза Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровка телефон чалып Баткенде курман болгондорго байланыштуу көңүл айтып, өлкө үчүн ушул оор учурда колдоо көрсөтүп жаткандыгын билдирди. Ошондой эле ал Кыргыз Республикасынын президентин май айында Түркияга расмий иш сапары менен келип кетүүгө чакырды. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстан сыяктуу достук мамиледеги өлкөлөр менен тилектештигин билдирип, өз оюн ачык айтып, чоң авторитетке ээ дүйнөлүк лидерге ыраазычылыгын билдирген. Чоң рахмат урматтуу президент Режеп Тайип Эрдоган деп Асол Молдахматова өзүнүн Instagram баракчасында бөлүшкөн. Чек ара чырында талкаланган үйлөр мамлекеттин эсебинен калыбына келтирилет. Эки өлкөнүн чек ара аймагында жашаган элдин кандуу кагылышуусуна алып келген тиреш 28 апрель күнү башталган. Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасындагы тилкеде чыккан жаңжалдан талкаланып, өрттөлгөн турак үйлөр мамлекеттин эсебинен калыбына келтирилет. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Ал эми калыбына келтирүүгө мүмкүн болбогон үйлөр бекер курулуп берилери айтылды. Кандуу кагылышууга алып келген чыр 28 апрель күнү башталып, уланып кеткен. Кечээден бери сүйлөшүүлөр жүрүп, атышуу токтоп, абал турукташа баштады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги берген маалымат боюнча, жаңжалдан Баткен менен Лейлек райондорунда 78 турак үй, 2 мектеп, 1 ФАП, 1 бала бакча, 1 ички иштер министринин имараты, 3 чек ара заставасы, 10 май коюучу станция, 8 дүкөн жарактан чыккан. Буга чейин Лейлектин максат айылына барган биринчи вице-премьер Артем Новиков да бүлгүнгө учураган турак жайлар калыбына келтирилерин белгилеген болчу. Маалымат булагы Спутник KG. Чыр чыгарын билгенбиз. Ташиев Новиков менен максатка барды. Новиков өкмөт бардык үйлөр менен социалдык объектилерди калыбына келтире турган убадалады. Биринчи вице-премьер Артем Новиков менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Баткендеги максат айылына келди. Бул тууралуу Спутник агенттигинин кабарчысы жеринен билдирди. Жергиликтүү эл менен жолугуп жаткандардын катарында өкмөттүн Баткендеги өкүлү Өмүрбек Субаналиев дагы бар. Новиков өкмөт бардык үйлөр менен социалдык объектилерди калыбына келтире турганын айткан. Кимдин эсебинен, кайсы каражатка экен азыр айта албайм, бирок мен оңдоого кепилдик берем. Зыяндын көлөмүн аныктайбыз деген Новиков. Ал эми Ташиев мамлекет адам өлүмү көбөйбөш үчүн согушту токтотууга аракет кылганын белгиледи. Кагылышуунун болорун алдын ала билгенбиз, маалымат бар болчу. Ошого карата алдын ала даярданып техниканы киргизип турганбыз. Ушундан улам биринчи күнү ири кагылышты токтоттук. Биздин эле күчүбүз жетет эле. Бирок биткө чөшүп көйнөңдү отко салба дегендей кылдык, деди Ташиев. Жергиликтүү тургундар Насия тууралда маселе көтөрүштү. Ага жетекчилер мамлекет төлөп берүүгө аракет кыларын, жашоочулар бул боюнча санаа тартпашы керектигин белгилешти. Маалымат булагы Спутник KG. Баткенде эвакуацияланган 3 келин көз жарып, бири эгиз уул кыздуу болду. Кыргыз-Тажик кагылышуусунан улам Баткен жана Лейлек райондорунан 33 миңден ашуун киши эвакуацияланган. Алардын ичинен 4 келин төрөт үйүнө түшкөн. Баткенде Кыргыз-Тажик кагылышуусу болгон айылдардан Кадамжайга эвакуацияланган 3 келин көз жарды. Алардын бири эгиз уул кыздуу болгон Кадамжай жардам штабынан кабарлашты. Маалыматты Кадамжай районунун жалпы дарыгерлик практика борборунун директору Залкарбек Баймуратов тастыктады. Эвакуация болгондордун арасынан 4 келин биздин төрөт үйүнө түшкөн. Алардын ичинен 3-өө көз жарды. Бир келин эгиз төрөт. Учурда энелердин дагы, балдардын дагы ден соолугу жакшы. Ымыркайлардын салмагы нормада, деди Баймуратов. Кадамжай жардам штабынан билдиришкендей, уул кыздуу болгон 32 жаштагы Айчурок Жолдошова Кызыл Жол айылынын тургуну, Бужум айылынын тургуну 28 жаштагы Дилфузахан Таштемирова менен Карабак айылынын тургуну Кайрынса Каныбек кызы кыздуу болушкан. Маалымат булагы Спутник KG.
Адахан Мадумаров Кыргыз-Тажик чекарасындагы чыр боюнча кайрылуу жасады. Жакындарын жоготкон бардык үй бүлөлөргө терең кайгыруу менен көңүл айтам деди Адахан Мадумаров бүгүн 2 майда видео кайрылуу жасап жатып. Мунун баары тышкы саясатты же ички саясатты жүргүзө билбегендиктен болду. Бул дүйнө менен кош айтышкандардын үй бүлөлөрүнө, уул кыздарына, ата энелерине, бир туугандарына сабыр берсин. Бизге жараткан өзү жардам бербесе, эч ким жардам бере албай калды, деди Мадумаров. Алмат булагы, медиа центр. Социалдык тармактын активдүү колдонуучусу Шамурза Бөрүкулов эмне дейт? Айтпадым беле. Бул Бузуку Мадумаров элдин башына оор күндөр түшкөндө, бекинип алып тынч күндөр келгенде жамгырдан кийин ийинен чыккан көргелемиш баштанып чыга келет деп. Мына дагы пайда болуптур. Азыр бүткүл кыргыз элинин башында кечели болуп өткөн кан төгүлгөн согуш, бейгүнөө өлгөн адамдар талкаланган үй жайлар турса, бул мен сиңген пустослов конституция тууралуу проблема көтөрүп жүрөт. Эң оболу, сен үчүн конституция кандай жазылат? Кыргызстанда кандай башкаруу болот, баары бир эмеспи деп сурай турган адам жок. Себеби Мадумаров эч качан президент болбойт. Күзүндөгү парламентке барышына жапа тырмак киришип каршы турабыз. Мадумаровдун оор күндөрдө кумга башын тыккан страус болуп алганы бул биринчи жолу эмес. Ар дайым эл башына кара күндөр түшкөн мезгилде бул мага тиешеси жок дегендей, как будто эч нерсе болбогондой таризде адатынча бокко тойгон короздой коюп жүрө берет. Эми карабайсыңарбы? Касапчыга мал кайгы, кары ичкиге жан кайгы дегендей, эл эмне менен алек, ал эми бул кур чирендин ою каяктарда жүрөт. Мамлекет жоголуп кетүү коркунучунда турат дейт оозуңду шамал учурган шум кадам. Мамлекет кечели тажиктер бастырып келгенде жоголуп кетүү коркунучунда турган. Ал нерсе бул чымын тийбес чыңкылдак, камчы тийбес каңкылдак. Мадумаровго сезилбесе деле керек. Ал эми президенттик башкаруудан мамлекет жоголуп кетпейт. Дал ошол Кыргыздын жерин Мадумаров протоколго кол коюп, тажиктерге берип койгон тажик мамлекетинде президенттик башкаруу өкүм сүрүп келет. Болгондо да диктатура очой басып алган. Атасы өлсө баласы такка олтура турган башкаруу жүрүп жатат. Тажик мамлекети жок болбой эле жашап жатпайбы? Ниети бузук Мадумаров демиңи суук кылбай, деп социалдык тармактардан пайда болуп элдин кыжырына тийбей, өлкөдөн чыгып эле кетчи. Сенин бара турган жериң толтура. Кең Москвада кучак жайып тосула турган орозайым баш болгон 10 чакты психтериң бар. Алар сени жер сууга койбой көтөрүшүп, канат тууга кактырбай, тумшук тууга чокутпай багып алышат. Текин, бекер десе Пекинге чейин жөө бара турган адатың бар экен, биз жакшы билебиз. Эл чындыкты билсин. Ок Тажикстан тарапынан атылган. Мынакей досум, камчы кызыл шашты байкадым турган стойкасын. Тажиктер тизип алып туруп сүйлөп аткан. Дүйнөлүк СМИ кысып койгондон кийин булар кысып туруп өздөрү жалдырап келиптир. Мына камчылыкта ташыйбышка жалдырап келди, көрдүм. Турган стойкасын байкап атасызбы? Эл чындыкты билсин.